кыз сыял үй тобу бар, ушул Айке деген кыздар тобу бар. Ошолорду чакырып, Кудай буйрса андан кийин кылайбыз. Биз менен бир болуңуз. Бүгін біз ушул сиздер билесиздер 80ден ашуун бизде майрамдарыбыз бар. Ушул майрам башталганга чейин, конокко барганга чейин жаштарыбызды, кыздарыбызды, башкаларыбызды өтө маданияттуу болуп калабыз. Анан ошол майрамдагандай эле айрымдар маймылга айланып, айрымдар чочкуга айланып кетет. Ушуга сиздердин көз карашыңар кандай? Бул маданияттуулугу же кандай? Кандай адамдарды, жаштарыбызды, башчыларды кандай деп эсептейсиңер жана элестетесиңер? Жашаттыр. Болсун жаңы жылды эле жаңы эле бул Европанын майрамы десе болот, бизге кыргыз майрамы. Пайдасы, зыяны жөнүндө айтсаңар. Бизде бул жерде албетте пайдасы эч кантип эле жок. Экономикалык жактан башка жактан дагы бул зыяны гана алып келип атат. Биз албетте кыргыз болгондон кийин кыргыз жагына майрамды тосуу керек. А бирок ага эмне тоскоол болуп атат? Биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80ден ашуун улут жашайт. Ошол ар бир улутка көңүл буруу керек. Албетте алар дагы Кыргызстандын жарандары. Ошон үчүн ар бир майрам тосулуп атат десем жаңылышпастырмын. Анан эми бул жерде азыр агабыз сүйлөп кетти, бул агабызга да мен суроо бергим келип турат да. Мына сиздердин убагыңызда да, Советтер Союзунун убагында да атасыз, ошол атеизм деген сабакты өтөт элекпиз. Азыркы күндө албетте этика, эстетика деген сабак бар да. Ошол сабактан эле бир аздан түшүнүп берип биринчи, экинчи курстардачы. А ушуну күчтүүлөтүп алабыз, ошону күчтүүлөтүп мындай жакшы жагын жооп ала алабыз дейм. Жакшы, бизде жаштарыбыз бар экен азыр. Биздин жаштарыбыз деген бул азыркы жаңы жылга коюнчу аз калып атат да, жаңы жылдын бул бизге эң пайдасы деле жок десем болот. Жаңы жылда эмне болот? Кытайдын болсо экологиясын бузган заттары келет, ошону көчөгө чыгып алып, жартырып кирип кетебиз. 12 күтүп кечке уйкунан калып, андан бери анын ордуна бир намаз окуп койсок, же бирден кеп өзгө пайдалуу бирден кени сап койсок, ушул убакытта. Жакшы. Мен жана майрамдар боюнча да, мисалы бул майрам деле ушундай маданият
бирок кайдагы бир башка элдердин майрамдары майрамдай беребиз мисалы. Чынында башка элдин маданиятı менен маданият кылып атабыз. Мисалы баягы мага сурап атат, өзү ажы анан тигилер бизди куттуктап атпайбы дейт, орусча. Ама биз эле куттуктап коелу, анан бирок майрамдабаш керек. Мисалы поптор биздин айт майрамында майрамдабайт да. Алар поп Россиянын попу бизге эме жиберип куттуктоо. А бирок алар биздин майрамдабайт. Жок орустар айтпайбы. Айтпайт да. Мисалы жаңы жыл Христостун майрамы, бул Христостун туулган күнү бул. Жаңы жыл. Анан биз келип ошол Христостун туулган күнү муну күчөп баратып майрамдоо. Мисалы День Валентина деген эмне бул? Бул кайякта итальянский поп Валентин деген. Анан ошону келип бир еврейлерге аны сочинять этип сүйүү майрамда кой, бүт барат майрамда жүрүп. День рождения айтылып туруп кимдики экен, день рождения, день Валентина, жана 8 март дагы башка бир нерсе. Бүт башка элдердин бүт бар маданияты мусорлар кирип атат бизге. Алар өздөрү кандай жүрө берсин, бирок бизге кирбешет да. Biz любой элдин маданиятын эметебиз, ала беребиз. Кошулсаңар урматтуу жаштар, мынакей көп нерселерди айтып өттү. Майрамдаш керек. Барбы жаштар, кыздардан, жигиттерден? Азыр айтып ошол башка мамлекеттердин майрамдары кирип атат депчи. Албетте сизге кошулам. Бирок ушуну сиз айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиз отурасыз. Эми муну мамлекеттик деңгээлде киргизип атат. Ошону деген кайра чыгарып алабызбы? Карап көрсөк, 365 күн болсо бир жылда. Чындыгында ошол 365 күн 300 күнү кызыл күн болуп калды десек да жаңылышпайбыз да. 2 күн окусак, 2 күн эс алышка тура келет. Мындай майрам келип калыптыр, мындай болуп калыптыр. Ошондой болот да. Демек сиз көптү каалабайсыз, Албетте. Мындай мисалы Дунган деген эл бар, Дунган. Почти 600 миң. Анан буларда день рождения жок, день рождения жок, день Валентина жок. Елка да жок. Эгер елка кылса, атасы башка чачмакта елка менен. Жок да буларда. Биздин эле арабызда жашашат, бирок жок буларда. Буларда мини-юбка жок. Булар деле маршрутларда жүрөт. Анан мини-юбка кийет. Буларда день рождения жок, 8 март жок. Жашанада жүрбөйбү. Болот экен да көрсөк. Мына Даргин бар, дагы башка элдер бар. Эч качан билбейт да эмне экенин, эмегеден. Жаңы жыл экен. Кошулбагандар келдилер. Айтсаңар сиздер майрамдайсыңарбы же кандай майрамдаса болот же болбойбу, ушуларды айтсаңар. Демек баардыгында баягы момун болуп калган келдилер. Андан бери эле биз баягы жаңы жылга каршыбыз, 8 мартка каршыбыз, жана 14-үнө каршыбыз деп атабыз. Сүйүү күнүнө. Сүйүү күнүнө. Ошолор эч ким майрамдабайбы ошол күндөрү. Майрамдайт болуш керек менин оюмча. Силер мисалы үчүн 14-үндө барып аялыңызга жок дегенде бир жолук подарок этесиз болуш керек. Азыр майрамдар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Жаңы жылды тосуш керекпи, тоспош керекпи деп. Мен буга каршы эле болот менен тоспош керек. Кудайга шүгүр азыр ошондой жаңы жылды көптөн эч ким каалабаган, бул студенттердин көпчүлүгү каалабайбыз деп атат да. Кудайга шүгүр каалабай эле коюшсун. Ошолор Каалабайсыңарбы? Каалагандар анда каалабайбыз деп атат да. Бирок булардан көпчүлүгү жанагы айт майрам эмелерди жаштар алып кетип атат да, жаштар майрамдашат. Кудай буюрса өнүгүп кетет Кыргызга. Ушундай жаштар келип, качан жаштар эметмей эмете болот да. жакшы келечеги бар. Жаштар биздин келечегибиз да. Жаштар ушул терс менен кетсек өнүгөбүз. жакшы, жаштар күтөт анда. Өзбек атчылыктан айтып жатат, бул майрам деле өтө көп болуп кетти депчи. Негизи майрам деле кыздын майрамы эки эле майрам туура. Айт майрам жана курман айт майрам. Бирок чөйрөң кандай болсо ошого тарбияланып каласың. Бул жерде отурган баары намаз окуп, 5 мал намаз окуйт да, туурабы? Ошолордун ичинен гана 10% гана окушу мүмкүн. Ошолор гана эки майрамдаса керек. Чөйрөң кандай болсо баары ошондой тарбияланып каласың. Мисалы майрам бар, майрамдашкан, мисалы мен баарына эле кошулам, кыздарга дагы, балдарга дагы, жаштардын баарына эле кошулам. Демек сен эл менен жаштар күтөт. Жаңы жылды жоюш керек деп атпайсыңарбы? Жана ошондой эле жана башка майрамдар жоюш керек деген бул эң туура эмес деп ойлойм. Анткени биздин кыргыз эли көп улутчул болгондуктан ар кимдин өз майрамын жойбой эле өзүнө
эле коюп коюш керек да. Мисалы өзүң кыргызсың эле, кыргыздын майрамы деп сени эч ким кыйбайт, туурабы? Жана ошондой эле жанакан эле кыздарды мен деле күнөө ойлоп атат элем да, ошо кыска шыңгесиңе депчи, ошо ойлонуп кайра ойлоп атам да ошо. Ушул кыздар эме кандай десем, биздин кыргыздын өзү, кыргызды башкарган адамдар күнөөлүү, кыздар күнөөлүү эмес деп өзүмө ой келди да. Анткени кыргызда дегенде мындай кыргыздын кийимин же тике турган бири, же цех болсочу мындайчы. Ошондо гана кыздар мындай барып умтулмак да ошондойчу. Дагы бир айткым келет, мен бир жолу сабакка калпак кийип келсем, баардыгы эле сен патриот болуп алдың, тигинтип алдың, мынтип алдың дешет да. Негизинде ушундай жат көрүнүш бизде ушундай калып калганда, бирдеке кыргыздын нукура бирдекесин кийип алсаң ана дешет ушинтип да, кичине уят болупчу. Чын эле да, анан мен ушу 2 күн, 3 күн кийдим, анан 4-күнчү күнү кийдим, чота баардыгы эле каршы өтүп кичине уят болупчу. Ошондой болбойду да, наоборот кайра молодец деп мындай эметип койсо кичине духун көтөрүп калат эле да, туурабы? Демек сен ошондо кыздардын партиясына өттүң. Жашап агай. Көз карашым бар да, өткөн жолы жерде ошо жаңы жыл боюнча сөз болуп кеткенде айттык эле да. Инсан деген сөз өзү унутчак деген нерсе, унутчак деген сөз. Анткени биз дагы учурунда майрамдар көп болчу, сайылганда, мисалы үчүн Октябрь революциясынын жеңиши майрамдашып 7-ноябрь деген, билесиңер 7-ноябрь деген чоң майрам болчу. Унутулуп калды. Демек, убакыттын өтүүсү менен эле элдин талабы боюнча майрамдана турган нерселер бар. Силер да Кудай буйруса чоңойсуңар, силер да өзүңөрдүн көз карашыңар ушу жаштар чоңоюп жатпайсыңарбы? Бир кезде жаңы жылды дагы унутуп кала турган күн келип калышы мүмкүн да. Анткени элде талап жок болсо, ошону майрамда эстегендер жок болсо унутулуп эле калат. Мисалы үчүн 7-ноябрь силер сүрөлөткөн десиңер, а биз аны учуруну курсай даярдачыбыз. 1-майды кандай майрамдачу элек билесиңер, силер билбей калдыңар 1-майды эмне экенин. Ушундай эле келек 20 жылдан жаңы жыл деген эмне деген жаштар чыгышы мүмкүн. Силер таң каласыңар ушуну. Жаңы жыл деген ушундай майрамдачыбыз, аяздан падарак күчүбүз деп каласыңар да. Аязда деген жомок да. Жомокко ишенип кайрып берүүбүз, ошондон бир нерсе бүтөбүз да. Бул ширк деген болот исламда. Анан эми ошол силер чоңойсуңар, силер үй-бүлөңөрдү тарбиялайсыңар да. Анан жаңы жыл өткөрбөй калсаңар, ошо силердин балдарыңар таң калып чыгат, жаңы жыл деген болчу эле алдын али. Ошондой күндөр келиши мүмкүн да. Жакшы. Бул жана өзүбүз башында эркектер тарабын талашып айтып атты эле, эми мен бойландым, кайра мына кыздар тарапка өтөм дейт да. Мына кыздар мындай да, сендер жакшы мына жанагы шым кийсем эмне болмок эле, топик кийсем эмне болмок эле деп атпайсыңдар. Эчтеме да болбойт, бул ошол балдар сендердин ушул мына кандай кийсе ушундай кийет. Кызды балдар эркектин баары киданчык боло берет асондон. Бараттагы жакшынакай кийинип жүрсөңдөр, жана топик кийип, шорти кийип жүрсөңдөр, жандарыңа барат шыйпаңдар. Эгерде мындай узун кийип, жакшынакай өздөрүңдү бекем кармасаңдар, карач мөңкүрөгөн бүт бир ата-энелердин бар, ата-эне жакшынакай семьядан чыккан кыздарсыңдар, баарын жакшынакайсыңдар. А ушундай балдар кийда жетет, жандарыңа келет, шыйпаңдап турат, ар жака барат, бер жака барат, жанагы өзүнө жалпы болгон 300 единицага салып, 300 сомго единицаны ата-энесине төлөшүргөн балдар 300 сомго шампан алып берип, ушу жандарына шыйпаңдап чыкпай кечке жүрүп, анан акмактарды басып кете берет. Ошондуктан жакшынакай жана маданият кийим деген ушул, муну жана артылса кыздар бийлебедиби? Ошо кыздарды кайра барып туруп элекчи, үстөрүндө шымдарын болбосо жана топиктерин кийип чыкса кандай кыз болуп калат? Башкача кыз болуп, таптагы жакпай калат да. А бул жерде бүт 99% жактырып атат бул кыздар. Караш кийими кандай, соңуна. Эми жанагыдай болсоңдар жакшы болобу? Жанагыдай кийип жүрсөңдөр жакшы болобу? Мына адай багда жакшынакай кийсеңдер, шардын да көркүн бузуп атпайсыңдар. Илгери кыргыз дегенде мен өзүм Казакстанданмын. Илгери кыргыз деген аябай аз калып болчу. Суктанчы мен өзүм Казакстандан болуп, бүт суктанчы аны кыргыз деген эл бар экен. Кыргыз экен деп таң калчу эле. Азыр эмне болду? Жанагыдай кийип айкырдым. Шарга көрсөңдөр, шарга бардыңдар, шарда жүргөн филармония жанында, площадьта жүргөндөр эми жакшы болчу, жанында кийип алган. Жарым күчүдү көргөз, шым ылдый, бир бага эле uzun, bir bага эле кыска, топик, арты башка, асты башка, анан бир жан башка, эми уят да кыздар. Просто сендерде мага не болуп атасыңдар? Мен сендерди аябай сыйлайм кыздар. Мен эркек тараптан эмесмин, мен кыздар тараптан. Бирок кыздар жакшынакай болсун деп мен аракет кылам да, сонун менин кызым болсо экен, эртең менин келиним болсо экен деп, мен жерде айрым бир кыздар жүрөт. Карачы, узун кийинип алганда аябай жакшы көрүнүп атат көзгө. Жанагындай кийимдерден өздөрүң билесиңер, результат. Байкебиз туура айтты. Албетте мен сизге кошуламын. Мына жин көзү сүзбөсө буга жин сүзбөйт дейт да. Ал эми өзүбүз кыска кийинип алсак, бизге албетте балдар жакында, алыстан карап, адамдын эле көзү аябай өтөт да. Например, узун кийинип алсак,
бизде эч ким карабайт, биз өзүбүз менен өзүбүз эч ким иши жок. Кыска кийинип алсак биз алыстан карап, ой, кайда кыска кийинип атыр деп сразу көңүл бурулат да. Биздин кыргызча оюн кийинген национальный кийимибиз бар. Андай кийимдер тиккен цехтерибиз бар. Аз. Жакшы. Негизинде бул байке айтып атпайбы? Силер кыздар тигиндей кийинип алсаңар эле жакшы болот эле депчи. Бирок ушунча кыздардын баарына андай кийим жок болуп атпайбы Кыргызстандачы? Туурабы, кыздар? Ошондой эле Кытайлар бул өздөрүнүн мамлекетин өнүктүрүп, өздөрүнүн кийимин таратып атат да. Биз деле ошентип өзүбүздүн мамлекетибизди өнүктүрүп, кыргыздын кийимдерин өзүбүздүн маданиятыбызды таратсак, ошондо биз өнүгөбүз, ошондо биз өзүбүздүн кийимибизди кийебиз да. А өзүбүздү мындай калпакты деле кыялга ошпала кыласың, кыялдан эле табасың, дордойдон деле калпак көрбөйсүң да. Чанда эле көрөсүң да. Мына шариатта ниеттен айтат. Biz kiyine başladık, Kıtay'a eden bizde giyin değerleri alıp yapıyoruz. Bunu kalbakta Kıtay'da da mı? Bunu Kıtay'da da. Şimdi Kırgızlar'da da kalınırak bu çağız emezi. Bu giyini. Azı Kıtaylar yeke zaten. Yapıyoruz. Yerden biz giyinde Kıtay bizde değer alıp yapıyoruz. Korkuyla olur. Саламатсыздарбы? Менин атым Айзада, 2-нчи курстун студенти болом. Жогоруда жана эки биздин конокторубуздан бирөө айтып кеткен кыздардын кийимин айтпадыбы? Ошого мен кошуп айтып кетем да. Эмне үчүн именно кыздар гана биздин маданиятка салым кошуп, эркектер кыздарга тиктүү эле кете атышат да, мындайча айтканда, эгер сиз ушунча маданиятты сыйласаңыз, эмне үчүн сиз калпак кийип келген жоксуз баягы бери жакта отурган биздин коноктор сыяктуу да. Мен сизге ушул суроону бермекмин да. Жана ушул жерде бизде талкуулап калган суроолор ушул жерде калбай, сиз мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, кандайдыр ушу кыздарга макул айталы атрибуттары тартылган бир цех ачып бере аласызбы сизге? Эгер сиз ушунчалык кыргыздын кыздарына ушундай кошулуп сиз айтып атасыз, уздун кийгенин кааласаңыз да, ушундай кылып бере аласызбы деген суроону көзөтүм келет. Эми мынау сиздин сөзүңүзгө жооп. Бул жерде канча деген шаарда цехтер бар, Мына сиздер шым заказ берип атасыздар, шымды кийип атасыздар, жана ылдыйраак шымдарды. Тигип берип атабы? Тигип берип атат да. Эми сиз жакшыраак кофтаны заказ кыла турган болсоңуз, сиз кие турган болсоңуз, эмнеге тикпейди? Бүт Кыргызстан ушуну тигип аткан. Эмне тигет? Кием десеңиздер. Анан кийин дагы бир маселе бар бу жерде. Ар бир кыздардын үйүндө, аял баласынын үйүндө кол тикме машинкасы болуш керек. Илгери биздин энебиз, эжелерибиз үйдөн да тигип кийчү эле. Üstüne şıkılıp düşüp kalgan emez şu giyimin var. Giyi öyle kazan olmuşlar. Uşunu giyip bir kaldı. Anda kayaktın Kıtay ele. Anda kayaktın fabrikası oldu. Üyden tügüyle, benim atölüm o şuakaşın üyden tügüyle giydir. Ecelerinde de giydir. Özleriniz de biraz öpületke karab oturabilir. Konumluk kılsanızda jakşı yok kızlar. Özleriniz yeni jaktırmay atpaysızdır mı? Bir jeri uzun, bir jeri kısa tam. Kıyaklı bunday, bunday da atpaysız. Yeni özleriniz de jaraşıklı tügü giyip alın sen Eceke. Siz nega қалпақ киіп келген жоқсыз? Енді ал сөзіңізге мындай деп, мен өзім мұны национальный университетте бүттім да. Осы жерде мынау ажекеңнің басындағыдай қалпақ киіп барған. Жаңа бұл енеміз айтып атпай, қайсеңіз айтты. Киіп барсаң мұны поддержка қылған жоқ ешкім, мына қалпақ киіп алды, бүт барып очырай қарайды. Маған ректор кигізбей қойған. Ректор кигізбей қойшы. Киіп келсем эле ректор мына ошол ректор тағы не бар? Керек болса бүткеннен кейін сіз айтып беремін қайсы ректор деп. Мен басыма кигізбей қойған. Қалпақ киіп деп. Тиги чешип тастасын деп замын жерди мага чечтирип 5 жыл чечтире албай койду. Ошо калпагым үйдө тур. Мен сизге хадия кылып бере алам ошо калпагымды. Ак калпагым бар үйдө. Мен аябай жакшы көрөм. Ошо ректор атын айтып койсун. Өзү телевизордо көргөзгөн атасы бир бул политика болуп кетет. Мен муну кыргыз адеп аклагы боюнча сөйлөп аткандан кийин ал кишинин атын айтып бере коем, бирок сизге мен өзүнчө айтып берем кайсы ректор экен. Бар жоопту бир. Анан кийин муну мен башыма андатуу тумак кийген жокмун, жанагы европейский андатуу тумак кийген жокмун. Башымда эле так эле калпак жүрөт. Чечип койдум, чечип койдум. Андатуу калпак кийип болгон жок. Бизге аябай ыңгайлуу. Биз былтыр ажыга бардык эле, ажыга барганда ушундай калпак кийип жүрдүк. Ажыга калпак кийип жүргөндө мен жерде айрым бир ажыгенин жанында отуруп, $300 саттап артыстан кубалады ошол калпакты. $400 сат деп ошо кыргыз калпагын сурап да. Ошондон эле багасын жеткирди, ал калпактын кандай экен. Жөн рахмат. Кыргызда эч кимде жок, мисалы үчүн кыргыздын маданиятына тең келген эч ким, кайсы бир өлкөдө эч ким кандай улут жок да. 2200 жыл тарыхы бар, эч кимде мындай тарыхы жок. Боз үй кимде бар? Кыргыздын оюусу кимде бар? Ушундай эл үчүн бул кийимдин маселеси бул уят иш деп ойлойм, менин оюмча. Эмне үчүн Өзбек айжы сиз айтып атасыз, менин башымдагы калпак Кытайдыкы деп. Эмне үчүн сиздин аялыңыз ушуну кол менен тиге албайт? Кыргыздын кыздары чебер, уз болгон. Айымдарды ошентип тандашкан, колуна өнөрүнө караш. Бул иш абдан мындай уят иш деп ойлойм да, мындай менин
башында кабак Кытайдыкы деген. Кыздарга болсо, мисалы үчүн айтып атасыңар, сейиштерде иштебейт деп. Бул деген сейиштин бирөөнүн эмгегин жейсиңер, андачы силер. Силер өзүңөрдүн ичиңердеги рухуңар менен ошол оюну, бул ою деген адамдын оюн билгизет. Ошол оюну өзүңөрдүн оюңардан чыгарып, сайма сайышыңар керек да, мисалы үчүн айтканда. Анан мындай маданият жагынан алсак, биз деген мындай кийимди гана албай, манасты эмне үчүн албайбыз? Эмне үчүн кыз сайкалды өзүңөргө мындай мисал катары албайсыңар? Жаңыл мырза эмне үчүн өзүңөргө мисал катары ошолорду силер өзүңөргө мындай идеал туткан адам болсоңор, силер ошондой кийимесиңер, ошондой маданият менен жүрөсүңөр, ошондой рухта, духта болосуңар. Патриотизм ошол ийгилик адамдардан, ошол идеалдарды, ошол мыкты айымдардан алсаңар, мыкты жигиттерден алсаңар кыргыздын. Ошондо кыргыз эли өнүгөт деп ойлойм. Жаштар келесиң. Геп кийимде эмес, геп билимде да. Азыр элдер кийимге жараша мамиле кылат да. Мисалы бул жерде айтып атасыңар, колго тигип кийсе болот, мындай кийсе болот депчи. Азыр жаман кийинип көчөгө кийинип туруп, жаныңда турган курсташың менен сен менен сүйлөшпөйт мисалы. Уялат да сенин жаныңда туруп. Чынында ошондой, баары эле. Жакшы кийинсең, сен менен жакшы кийинесиң. Жаман кийинсең, сен менен сүйлөшпөйт. Мен ошону өзүмдүн окуп жүргөн 10-чу микрорайонда окудум. 3-чү корпуста барган элемесиң. Ошока атайын 2 жол жаман кийинип. Мына. Ошондо жанында турган тааныштарыңды салындырып, күндө таанышып жүргөн кишилерди мен төртүп Жакшы кийинсең, жакшы салам берет, жакшы. Элдер азыр кийимге жарап мамиле кылат. Биздин илим менен техника өнүккөн, адамдын ички аңы сезими өнүгөт. Зуб бойдон калган да. Бул балким бир айрым бир учурда сен айтып аткандырсың, ушул кийимге карап мамиле кылат деп. Маселен, сантехниктер бар. Үстүндө май кийимге кирет. Ошолордун жумуш иштегенине карап сен мамиле кыласың. Эгер сантехник үстүндө комбинезонунан келип туруп, жакшынакай таза аккуратный жумуш кылып, жакшынакай туруп өзүн алып жүргөн болот болсо, ага сен жакшы мамиле кыласың. Эгерде сантехник костюмчу келип алып туруп, арт крандан бер кранды кошташса жакшы мамиле кыласың. Мен адам эмес деп жердим жок, сен айтып атпайсың, айырмасы. Мен мындай жүргөн жокмун, анан айырмасы ошо кийимдин айырмасы ушунда болот. Кылган мамилеңе жараша, жүргөн турушуңа караша болот. Жакшы, жаштар келесиң, кыздарыбыз бар экен. Саламатсыздар, менин атым Жумагүл, мен 1-курстун студенти. Азыркы сөздөрдү угуп туруп мен мындай ой пайда болду да, бирок ой эмес, ал болуп аткан окуяда болчу. Азыркы кезде кыздар ушинтип кийинет дейсиңер. Ооба, ушинтип кийинет, бирок азыр силер где-то 1-2 жылдан кийин ушул азыр стилисттерге абдан ыраазычылыгын билдирип кетет. Азыркы кыргыздар кыргыздын көйдөгүн кийип, шөкөлөсүн кийип алса, алар баары карайт да, мындай шаардачы. Мынтип эмне кылып, ай ушинтип кийинип алыптыр деп карайт. Ошону азыр стилисттер абдан туура кылып чыкты да, ошону заманбап кылып, кыргыздын оймо чиймелерин кылып, тондорун кийгизип алып, допуларын чыгарып жатат да, мен ошого абдан кошулам, абдан ошолорду колдойм. Анан ошентип азыркы анан ошондой эле көп эле чыга берсе деймин. Анан силер жаңы жыл деп сүйлөдүңөр. Жаңы жыл деп сүйлөп көңүл катышпайм дедиңер. Бирок ошону силер бара аласыңарбы? Жаңы жыл болуп атса, силер үйдө отура аласыңарбы ошону эмне кылганга? Анан ошону отмечать этпей кое аласыңарбы? Анан ошол жаңы жылда эгерде силер эме кылбай койсоңор, белгилебей койсоңор силер, ал мамлекеттик дүйнөлүк масштабта болуп атканда башка жылдан эмки жылга чейин болуп атат да, ал жыл алмашып атат да. Ошону силер эч качан үйдө отура албайсыңар, эмне кылбагыла. Ал силер азыр мындай эле оюңар болуп атат да, андан кийин Демек, жаңы жыл таарынып калышы мүмкүн, Жаштар келесиң. Андан кийин ушундай эле майрамдарды белгилейли, бирок ушундай өзүңөр жүрөгүңөрдө кыргызмын деген, улутмун деген өзүңөрдүн патриоттук сезимиңер жоготпосоңор эле болду. Жаштар. Мына урматтуу замандаштар, азыр буюрса Кийиштоо бөлүмүнө келдик. Ушул жаштар жана маданиятты кантип өстүрөбүз, жаштар өсүрүш керек беле, кимдер өсүрүш керек, канткенде алдыга жылабыз, канткенде майрамдарды маданияттуу өткүзөбүз. Ушул жөнүндө кыска нуска кайталабай оюңарды айтсаңар, 30 секундда. Мен жана айтып атпадыңыздар эле, кыздар деди, кыска кийинип депчи. Бул жерден кыздарга эле эмес,
негизи эле маданият жөнүндө сөз болуп аткандай мен кийимге эмес башка жактан да карагым келет да, кыздарга эле сөз тийгизбесем. Мисалы үчүн, мисалга алганда жана Манас Бердибеков байкебиз бар эмес эле кууду. Ошол мынтип айтканда, бир киши тойго барганда башында балык болот деп, унчукпай түзүп отурат. Бир аздан кийин маймылга айланат деп, тияка чуркап бийлегиси келет, бир жерде тургусу келбейт. Андан кийин чочкого айланат деп, кайсы жерде уктатканын өзү да билбейт. Ошон үчүн кыздарга эле сөз тийгизбей, эркектер деле өзүнүн алына жараша ичип, өзүнүн маданиятын сактаса дейм да. Алла жараша болгондо канча грамм болушу мүмкүн? Аны өздөрү билет. Жашап Жыйынтык сөз айтып койсом, деги эле биз маданиятты кантип өнүктүрөбүз деген сөзгө кыргыз болуп туруп кыргыз тилин билбесе, кыргыз болуп туруп манас атааны билбесе, манас эпосун билбесе, Семетей Сейтбек бул бар экенин билбесе, жана ошондой эле кыргызча коом жерде болгондон кыргызча сүйлөсө ал адам кыргыз маданиятын эч качан өнүктүрө албайт деген ойдомун да. жашап келесиз. Жаштардан жыйынтыкка сөз. Арабаевден барбы? Жыйынтыктап алганда эң негизгиси деген бул маданиятты маданиятсыз эмес деп биз баарында кыздарга түртөбөй, балдар силер да маданияттуу болгула. Анан деген мына улуу тиги бизден улуу муундар деген бизге нарой тиги жакшы багыт берсин, ошол багытты алып биз да маданияттуу болобуз да. Биздин маданияттуу болбогонубузга мына биздеги улуу муундар күнөөлүү моюнга алгыла ушуну. Жаштар келесиз. Саламатсыздар, менин атым Дамир, экинчи курстун студентимин. Бектен кыздарды күнөөлөп атпаймын. Бектен эми азыр кыздарды айтабыз эми тияка бияка депчи. Азыр муну айтып атабыз, эми маданият сакташ керек, мындай кылыш керек. Бирок бул айтылып атат, бирок эметип кыла албайбыз да, бул маданиятты иш жүзүнө ала албайбыз да. Эми бектен кыздарды күнөөлөбөй, бизден дагы балдардан дагы бар да. Мисалы балдар биякта турат, биякта чекпей, сигарет чекпей иштеп атат да, биякта сигарет курсат, туруп тигип атат, астырсаңыздар көрөсүздөр. Түтүп атат, Түтүп атат. Кыздар да турат. Эми биякта экөөнү тең турат да. Анан бектен эми даратканларда, эми аны айтпай коебуз. жашап келесиз. Анан бектен азыр да тил жагында айтып атпайсызбы? Мен тил жагында азыр кыргыз эмес эле киргиз болуп калат да, кыргыздарчы. Мындай десем да. Анан бул кийимдерди айтып атабыз кыздар азыр эми мындай жакшы эле кийимдер бар азыр мындай тиктирсечи, цехтер толуп эле атат азырчы. Анан эле жана кыска мындай минуткаларды кийбесте мындай эжелер кийиптирбөйбү. Ошондой эле кийимдерден кийип алса болот. Сен кандай кийинген кыздарды аласың? Мен жакшымдай өзүнө тыңстар. Кийин кыска узун болушу кандай болушу мүмкүн? Эми кыргыздын патриот кыздар бар да. Жакшы. Бектен калпак айтып кетишпедиби? Калпакты ким айтты, бир эже айтып кетти ошо экенчи. Калпакты сиз ошо тиге аласызбы? Эгер тигип берсеңиздер мен кие билем да ошочу. Демек тиктирип кеткенсиң, студенттер, бая кыргызда сөз бар, кызга кырк үйдөн тыюу деп. Биз келип сиздерге баягы бул жашоо турмуштагы болуп аткан өйдө төмөндө мулдуйду келтирип аткан кемчиликтерди ошо силер кайталабаса экен. Ушул жаштар биздин келечегибиз. Ушул биздин айткан сунуштардан бир жыйынтык чыгарса экен, келечектеги жакшынакай үй бүлөнүн ээси болсо экен, кыргызды көбөйтсө экен, кыргыздын атак даңкын чыгарса экен деп келип отурабыз да. Ошон үчүн ушу бүгүнкү отуруштагы сөздөрдөн бир жыйынтык чыгарсаңар экен деп ойлойм да. Ал эми сөзүм жана башында айткандай эле бүгүнкү болуп аткан нерсенин баары кыргыздын түбүнө жетпөө, кыргыздын келечегин кыркуу. Ошон үчүн ушундан этият болушуңар керек да. Бизде жаштар кийин таппай калган сиздерде кыска жыйынтык. Мен айтайын деген бул жерде ар бир адамдын ылайыктуу кийимдери бар азыр. Баарынан эле кийим чыгат, мындай. Кыска эле кийим эмес, кыздарга ылайыктуу болупчу. Бул узун деле кийим бар, Кытайдан келген кийимдер. Жок, канткенде маданият өстүрөбүз, канткенде алдыга жылабыз. Ал нерседен канткенде ар бир өзүбүздүн тарбиялашыбыз керек деп ойлойм. Ошо маданияттан өткөнгечи аракет кылып. Ар бир адам өзүнүн мен таза болсом, коом таза болсо баягы ошондой да. Айтпакчы ошол эми баягы кийимдер бар, кийип турган, кыска кийим. Демек ар кимди өзүбүздөн башташ керек. Өзүбүздөн башташ керек. Мен жана эмеден ушул жолдон кантип чыгып кете алабыз дегенге жооп өзүмдүн оюмду айтып коеюн да. Бул биринчиден идеология болуш керек. Биринчиден ошого карап түзөнүшүбүз керек. Азыр идеологиянын жоктугу же кандай түшүнбөйсүң да. Ар кандай мисалы үчүн да
бир нерсени ээрчиш керек. Ошо азыркы жаштар ошого бир идеология түзүп бериш керек да. Силердин оюңар боюнча кандай идеология болуш керек? Мисалы үчүн идеология болуш керек. Ошо кыргыз элин каада салт үрп адаттарынан куралган бир конституция жазыш керек деп ойлойм да. А бул үрп адат десе эле жайдак атты минип тебетейди кийип жайлоого чаап кетүү эмес да. Бул ушу заманбап кылып бир кыргыздын каада салт үрп адаттарын кошкон бир идеология кылып берсе, анан Кыргыз жыттарынан, кыргыз жыттанган эме кылып берсе, албетте өнүгөт деп чоң рахмат. Биздин залда бардык замандаштарыбыз жыйынтыктады. Анда ушул Кубат агай сизден баштасак, буюрса жыйынтыктоо сөз. Биз бүгүн жаштарыбыздын үнүн уктуңуздар, анткенде оңолобуз, маданиятыбыз көтөрүлөбү, ушул жаштарыбыз сүйлөп кете алабы, карыларыбыз эмне кылып атат, ошол жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Биринчиден ушул маселени көтөрүп аткан сиздерге рахмат, чоң рахмат. Анан эми сиздерден жаштардан суранарыбызда бул берүүгө силердин катышып атканыңар ар бириңер эртең барып туруп ушул ой жүгүртүп калсаңар деле бул чоң нерсе да. Биз каяка баратабыз, эмне кылып жүргөнүбүз деген ар ким өзүнчө ой жүгүртүп калса, ушул тармакта, ушул багытта бул чоң нерсе. Анан эми айтарым ушул келечекте ар бириңер мугалим болосуңар, ушул тармакта иштесеңер, анан ушул кыргыздын эртеңки келечеги үчүн силер ар бириңер өзүңөрдөн башташыңар керек да. Тигил атат, бул мынча атат, анан идеология куруп берсек отура беребиз дегендей эмес, жок. Эртең эле ар бириңер ушул багытта өзүңөрдүн колуңардан эмне келет, ошону жасасаңар эле чоң нерсе кылган болосуңар да. Ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келген нерсени жасайлы. Анан жана бул жактан айтып кетпеди, кийимдер боюнча бизге жакшылык кылалы деген кошуна колоңдор аз эле. Биздин жана Кытайдан келип аткан кийимдер бөйрөгүңөр ачыктын бар, ошол кыргыздардын тукуму өспөй калсын. 1-20 жылдан кийин бала төрөлбөй калса, анан биз өзүбүздү ээлеп алабыз деген багытта келип аткан кийимдер барсычы. Анан кечээ айтып атат, ушу спрос болбосо, суроо болбосо кытайлар билип турат эртең эмне кийерибизчи. Эгерде биздин кыргыздын кыздары, жигиттери бөлөкчө кийине баштап турса, эртең силерден ылдый түшкөн көйлөктөр кийип келет аларчы. Ошого көңүл бурсаңар деп ойлойм мен. Карындашыбыз айтып кетти, сиз эмнеге башыңызга өзүңүз калпак кийип албайсыз деп. Анан мен урушуп атат да, мен урушкандан акылмын. Бирок ушул жана калпак деген мына биздин аялдарыбыз да эркектер кийет калпакты. Аялдарыбыз өзү карашы. Анан кийин кыргыздын идеологиясын түзүп деген мындай бир өзүм оюм бар эле да, бул канчалык да түзөдүм. Кыргыздын идеологиясы кыздарда. Эгерде биздин кыздарыбыз келечекте энелеп жакшынакай боло турган болсо, муну баарыбыз мугалим болуп чыксак. Эртең күнү мектептен баштасаңыздар, вот идеология ушул. Эгерде баарын жакшы тарбияласаңыздар, кыздардын баарын жакшы даражада тарбияласаңыздар, идеология ушудан башталат. Мунун баардыгысы ийгилик каалайм. Кыздар карындасым бердим. Аны кыздардын кийими эле критика кылып жатып калды. Жакшы болуңуздар кыздар, мен просто балдарга көп боор тарткан жокмун, мен кыздарга көп боор тарттым. Кыздар жакшынакай болуп, кыздарыбыз тыйылып тура турган болсо, балдар каяка барат? Бал эркектер үчүн статья бар, кыз зорлуктат деген. А кыздар үчүн статья жок, кыз эркек зорлуктат деген. Ошондуктан кыздарды коргой турган органдарыбыз бар өзү. Эгерде кыздарыбыз жакшынакай кийинип жүрсө, эмне кайсы эркектер кийишет, кайсы эркектер батын албайт эч кайсы. Мен айтарым ушул. Жанагындай эрчилеш керек. Биз айырмалашып көрсөк, өзүбүздүн маданияты башкалардыкы менен. Мисалы мен айтканым, кийгиле, мода кийгенде кийгиле, бирок узун кийгиле. Жана уякты же көрүнбөсүн. Миллионка, марлен, шарлен кийип албагыла. Атайына көрүнүп жүрдү. Эртең эркектер ушундай кийинип алса, анан көрөсүң. Кандай болот? Мисалы, Кытайдан чыгып атабыз, чынында муну Кытай кийип келди, муну Кытайдыкы эмес. Жана кийип келген Кытай. Мен Арабияга барсам, бүт арабтардын кийимин бәрін Кытай тигип атат. Топуларды, тестилерди бүт, аерде 90% буюм бүт бәрі Кытайсыз производство. Кайсы жерде эмне ким кийсе, ошонун бүт бәрін Кытай жасап атат. Арзан изине жасап. Ошон жерде ниетиңди коюп койсоң, эртең Кытайга кийимди даярдап көтөрүп. Анан мисалы урматтуу мында биз эрчи бербейли ар кимге. Маймундай болуп туура айта бербейли. Мисалы мына клиптерди карасаңар, клиптер биздин кайка кетип барат. Ошо жанагы эмелердин кыйшаңдаганы, жылаңаштанганы, жанагы төшөктөрдүн үстүнө жатып атканы бүт баары запатын туруп атат. Обязательно кыйшаңдашып керек. Илгери кыргыздын соңдарлар жүрүп, кыйшаңдабай эле, жылаңаштанбай эле, бирөө төшөккө жатпайлы. Газеттерди карап көр, эмне кетип, каяка кетип барат биздин маданиятыбыз. Газеттерде кандай уят нерсени баары жазып барат. СМС карасаң, эмне деген СМСтер кетип барат.
Kız деген uyak болуш ошо пайгамбар айтканда kız деген kыздын уяты эркектен караганда 100 эсе көп болот. 100 эсе көп болот. Алла Таала ушунча жаратканда ушул уяктуу болсун, таза болсун, мээримдүү болсун, ушу бала бакканда эме болсун, бала баккан ыңгай болсун. Анан уят жоголуп барат, кыздардан уят жоголуп барат. Эркектерден намыс жоголуп барат. Эч бир намыс жок да, кайран бир ушу бузсак деп жүрдү. Анан ошо бузган кызды өзүңөр аласың. Sen bir kız buzgan, onu bir dozun aldı, dozun sonra sen aldın. Yani bari şu buzgan kızı yiyip bilesin, yani şu yübilenler buzar. O şu için bizim şu madeniyet tanıdığında aileyle, oylanıydı, şu bizim eli üstüne kadar emez diye, apene üstüne uyak bulu koydu, bürtüğanları soyat bulu koydu, aviyeli sögülgeydi. Şu aytım o cana, derdi köptөгөн eller var, hurmatlılar. Özünün ele giyimini giyip жүрү. Көптөгөн элдер. Көптөгөн элдер бир жанагындай ыплас маданият албайт да. Жана жаман маданият албайт. Көчөлөрдө жанагындай жабышып жүргөндөр жок. Бир дуңанын кызы жок му дере саткан. Бир дуңанын кызы жок, дере саткан. Бир түрк кыз жок. Жалаң орыстун кызысын кыздар, бүт дере саткандар. Evet, ошону уяшык, ошону жүрүп жокту ушул маданият. Кел бир нерсе айтат да, эми оокат издеп жүрүп атат да. Башка нерсе менен оокат таппайт да. Ошо эң ыплас нерсе менен табыш берди оокат. Жокпу жумуш. Биздин кыргыз кедей болуп калдык го. Толтура машиналар, толтура ресторандар, толтура кийимдер, толтура оокат бүт баары сатып алат да. Анан келип жаман, жок жаман. Бир нерсе экономикасы. Экономика эмес. Кеп мына жакка болот, мына жакка урматтуулар. Но биздин башыбызда программа жок. Жүрөктө намыс жок. Уяк жок. Мына ошол үчүн биз ар кимдин маданиятын алып атабыз, ар кимдин маданиятын жүрүп атабыз. Анан ошон үчүн мен эметем, ошо биз мына өйдө жактагылардын маңкурттугуна да мен таң калып атам да. Дээрлик бир жапондордо эме жок да. Мына кече күнү жаңы жылга миллион акчалар чыгарган. Биздин мусулмандын айтына эч нерсе жок. Бир тиын жок. Ошондо ойлошот, кимдин маданиятын айтып атабыз. Бул деген ошо маңкуртизация, колонизация бул. Мектептерде кыргыз сабактар жоюлуп баратат, жок болуп баратат. Мына ошо эч ким ойлобойт ошону. Ошо эмне ойлогон, ошо силер жаштар, силер ойлосоңор, иншалла силер баштасаңар, менен Кудай көзөң болобуз. Анткени пайгамбарыбыздан кайсы элдин жаштары жакшы болсо, ошол элдин келечеги жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, мына бүгүн биз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштары менен жана биздин конокторубуз менен жаштар жана маданият деген темада азын-улак умуктуу ойлорду силерге буйрудук. Жаштардын үнү албетте жакшы, албетте жаштарыбыздын келечеги кең. Бүгүнкү биздин конокторду тааныштырып өтсөк, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти Кубатбек Жакыповго конок болду. Жана ошондой эле Бишкек шаарыбыздын авто базасынын начальниги Эргали Абдыкайымовго конок болду. Коомдук диний ишмер Дилмирек Ажиев Аклак жана маданият борбордун мүдүрү Өзбай Алишуханов конок болду. Жана манас таануучу, жазуучу Бактыбек Максутов агайып конок болду. Урматтуу жаштар, жанга баткан жамандык эсте калат турбайбы, жайнаган түркүн элестер көздө калат турбайбы, асыл ойлор эркелик сөздөр калат турбайбы деп биздин Надырбек агайыбыз жазгандай, албетте жаштарыбыз Кудай буйрса келечекте маданиятыбызды өнүктүрөт деген ишеничтебиз. Бүгүнкү жаштарыбыз эртеңки келечек жана ушул жаштарыбызга жакындан жардам көрсөтүп жүргөн келечек жаштар коомуна дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Аргымакты жаман деп абууданды кайдан табасың, агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, акындарды жаман деп ае койчу кетти бир кайдан табасың.
жаманына жанынат, болбос жаман харамда болсуз ишке малынат. Ханды Кудай урарда, халкына жаман кас болот, байды Кудай урарда, дөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда, күн жылында жаз болот, элди Кудай урарда, 50 жашта жаш болот. Süt tabaktı çiritet, hayran tamsan iritet, faydası yok pevay pevaymanı sözlü çiritet, külö süylö üyümü, kün dökülgen gülücet, eki gülü koşulsa birbirine gülüşüp. Cindi menen jolошко, куйбагым толбоско, акмак болуп кетесиң ая чубамбо болбоско, суктанбагын сулууга, уят айтпа улууга, тамаша айтсаң билбесе, тар жерде катты сындырат, жамандарды тазатыңа койчу, жалган бир сөздү чыңлатып. Адал иш бизге эми багыт болсун, айта жүрөр өрнөктүү тарых болсун. Өлбөй калар пенде жок, кантине келек, акыретте жүзүбүз жарык болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, кечиңиздер көңүл улансын, кийинки ишем менен жолугушканга чейин ишиңиздерде ийгилик болсун деп, жаштар сүрөтчү телекөрүүчүсү сиздер менен айланып башташат. Салам алейкум.